Салам, мен Малика. Мен биринчи жолу активизм менен жолукканда ал эмне экендигин түшүнгөн эмесмин. Менин мектебимде окуучулардын жакшылыгына күйүп, кандайдыр бир иш-чараларды, демилгелерди жазап жүргөн окуучулардын тобу бар болчу. Адамдар, кээ бирде мугалимдер аларды үйү жокпу, самсаалап эле мектепте жүрөт деп айтып калышчу. Ошол убакыттан бери менин оюмда ал адамдар кыларга иши жок кишилер экен деп башымда ой камтылып калган. Убакыт өтүп, университетте дебаттык клубка катышып, жарандык активизм, гендердик теңчилик жана критикалык ой жүгүртүү эмне экендигин түшүндүм. Баягы окуучулардын тобу, биздин коомдогу, биздин мектептеги маселелерге кайдыгер эмес адамдар, активисттер экендигин түшүндүм. Айдияда иштеп баштаарда башында мен абдан коркуп, бирок ошол эле убакытта жумушту чыдамсыздык менен күтүп жаттым. Ушул жерде, ушул тайпада биздин коомго кандайдыр бир оң өзгөрүүлөрдү алып келем деп ишенгем. Бирок ошол эле убакытта активист болуу кыйын болуш керек деп кыжаалат болгом. Азыр мен Айдияда жаштарга мүмкүнчүлүк берүүдө, ар кандай социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө өзүмдүн салымымды кошуп, ар кандай демилгелердин астында иштейм. Албетте, активист болуш жеңил эмес, бирок биз өзүбүздүн жашообузга кайдыгер болбошубуз керек.